Assalamu алейкум, урматтуу Швейга программасынын көрүүчүлөрү. Мен азыр ошол Чоң Алай районунун Дарат Коргон деген айылында турам. Мына ушул жерде бир 3 багыттагы маселени жеринен ушул өзүбүз келип сурап билейин деген максатта келдик. Бул жерде бир ушул Мамажунусов Айлидин деген анан сырткары ушул жердеги такси баягы жол каттамы боюнча дагы бир көйгөйлөр, андан сырткары көмүр маселеси, көмүр оту маселеси боюнча дагы көйгөйлөр бар экен. Алдагы бүгүнкү Швейга программасынын чыгарылышында ушу алыстагы чоң алайлыктардын өзгөчө Дарат Коргондуктардын көйгөйлөрү тууралуу айтып беребиз. Бирге болуңуздар. Карапайым эл неге төлөйт даган коомчулукка жарыя болгон интернеттеги кийиктерге мен төлөбөйт? Мен онда колумдан келсе кантип жейм мен. Өзүм ишим ушул болсо, нан жеп атып кантип мен жаратылышка зыян келтирем. Же билим жок, же сабаты жакшы жетпейт, же ошол жетекчилер сабатсыз деп ойлойм да. Биз каяктагы ол Алидин Палидин уже болбой калды. Эми азыр барып эле уруш керек болуп калды да онучу. Ал киши боюнча арыз түшө элек да бизге. Мен райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчисимин. Бул чогулушкан бир топ адамдар алыскы Чоң Алай районунун Дарат Коргон айылынын тургундары. Алар аталган аймактагы Мамасайыт Ажы Ата борбордук базарында топтолушуп, Швейга программасы аркылуу коомчулукка арыз армандарын айтып жатышат. Жолдун татаалдыгына, кышынын катаалдыгына карабастан элдин көйгөйүн жеринен чагылдыруу максатында бардык. Маселе чынында өтө опурталдуу, талылуу экен. Анткени арызданышкан тараптын бизге берген маалыматтарында ушул аймакта Алидин Мамажунусов деген экология кызматынын өкүлү бар экен. Ал киши иштеген акыркы 10 жыл аралыгында аталган өрөөндөгү аркар кийиктер кырылып жок болуптур. Жаратылыш ресурстары түп тамырынан бери зыянга учурап, кыскасы Алидин аксакал кыштактыктарды эзип, эсин уударып, күн көрсөтпөй жатыптыр. Ошол айылдыктар жамандап жатышкан Алидин Мамажунусов кандай адам болду экен деп кызыксаңыздар, анда алдыдагы эл айткан факттарды, ачык маалыматтарды көрсөтүп берейин. Ол маалыматтар ол тойгоз ол маалыматты айтпайсыз. Чын айтсаңыз, бирөөнү айтсаңыз жок дегенде. Эл билет, эл мына шу эл ошого жыйналган. Шул адамды суран силерден. Шону кетирип бергиле бизден. Башка ордуга бир жакшы бирөө келсин. Чын. Эл менен иштеше турган, элдин мына сөзүн уга турган адам келсин. Анан биз каяктагы ол Алидин Палидин уже болбой калды. Эми азыр барып эле уруш керек болуп калды да онучу. Башка вариант калбады. Башка вариант калбады. Анан эми биз бир эл бир жерден биз ура албайбыз. Чындап эле. Эми аз мурунду силерге гана айтабыз да. Эми бул кишинин бизден мурда элдер жазды, военкоматта иштеди, акча жеп алды, шундай элдин альтернативин төкпөй койду деп сотко берген, будан чыгып кетти. Мына жогоруда айтып өттү. Интернеттеги кийиги боюнча будан чыгып кетти. Акасыга передача оружие менен оякка берилди, будан чыгып кетти. Камалды, бул камалган бул мамлекеттик кызматка жараксыз деп берди эле, будан чыгып кетти. Муну өзү ким колдоп, ким поддержка кылып атат, ким буга дамкырат билбейбиз. Ошо элдин жарылганы ошодон. Азыр эми ошондо биздин түшүнүгүбүзгө караганда ушул Дарат Коргон айылы да бул, Дарат Коргон айылындагылар жалпы ушул Мамажунусов Алидин деген адамдын бүгүнкү күндө ушул департаментте иштеп аткандыгына нааразы, иштен бошосун, ишин тапшырсын деген бир өтүнүчтөрдү билдирип атасыздар. Ооба, ишини тапшырсын, жөн жүрсүн. Бирок баягы элдин чыкканы карапайым эл неге төлөйт даган коомчулукка жарыя болгон интернеттеги кийиктерге неге төлөбөйт деп ошодон чыгып атат эл. Мында бир Алидин деген бар экен. Алидин деген ооба. Мен өзүм эргенче эмесмин, бирок менин балдардын акыбалын көрүп туруп кете аябай капа болуп кетем да ошонун кылган иштергечи. Же Чоң Алайда ошондон башка адам калган эмеспи дейм да. Же билим жок, же сабаты жакшы жетпейт. Анан келип алып эле балдарга жанагындай кылып, жинеге тийгендердин немесин алып, бир жакшыраак нерсе аткарбай атат да. Ол экология деген менен экология өлдү. Экология жок бизде. Кийик деле калбады, башка деле калбады. Ошону карай турган бир эл үчүн күйө турган, Чоң Алай үчүн күйө турган адамды коюп берсе жакшы болот эле да. Же мен ойлойм, ошол инспектордун жетекчилерин деңгээл ошондой деңгээлде дейм да, баягы абройлор. Себеби эгер ошонун баягы азыр бизде бардык эле жерде сабаттуу, сабатсыз деген сөздөр жүрүп атпайбы? Же ошол жетекчилер сабатсыз деп ойлойм да. Эгер сабаттуу болуп башка неме болгондо
эгер ушул баланын деле немесиге баягы резюмесиге көз салса болот эле. Себеби бул бала барган жерде мисалы милицияда дагы ошол иштеген көп жыл, 2-3 жолу айдалган. Ошондо дагы баягы акчанын немеси менен айдалган да, баягы бирөөдөн акчалап коюп, бир маастын чонтоюн тоной коюп, кийин баягы военкомат иштеп жүрүп, ошондо дагы баягы альтернативанын акчаларын жеп алып, ошентип качып жүрүп, судимий болуп, азыр эмне сотко тыйын берсе адам өлтүргөндү эле актап коет экен да. Эми баягы эл арасында эми эл деген эл менен иштеш кыйын. Ошондуктан элди жикке бөлбөш керек да. Алидин Мамажунусов боюнча ачуу кеп айткан ар бир адамдын сөзүнө таяна турган болсок, ал киши ушул айылдын бөкөчөйү экен. Жада калса бүтүн ушул райондун чоңдору да анын достору экен. Браконьерчилик менен катуу күрөшүп, абдан кызып кеткенби, Айтор бир кезде өз аты менен кошо мынтип колго түшүп калгандагы жайы бар экен. Mana Çoğalay'daki Охота департаменттин инспектору Мамажунусов Алидин дегендин аты охотага жөнөтүп, молантип, кийиктерди жүктөп, охота кылып жүрөт. Аттын номери табельный ат экен, служебный ат экен, номери да бар экен. Молантип, кийиктерди жүктөп. Мергендерди 2-ден 3-кө бөлүп берди. Өзүнүн мергендери бар, ошолор менен чуркайт, атат, кийикти бүт мына милиция органдарына берет. Анан мен мунун артынан барып тартканмын. Мамлекеттен служебный ат берген, аркасына эмблемасын басып. Служебный атка 2 кийикти жүктөп турган жеринен качып кеткен. Мен тартып видео кылып келип, YouTube каналында чыгаргам. Муну мына жергиликтүү органдар биздин прокуратура, СМБ, РОУД деген буларды жаап койду, сураган жок бизденчи. Анан башка бир жерлерден мындай эле видео тартып алган болсо штрафка такап атат. Азыр булардыкы экология болуп калды. Экологиянын башчысы да, по-моему, шулар менен кошо да совместно иштейт окшойт. Бул жалпы эле элди муңкуратып жүрдү. 2015-тен бери жагачы. Бул өзү браконьердин баласы. Атасы браконьер, өзү браконьер, акасы браконьердин баласы. Таги түбү келгендечи. Анан кел бул жергиликтүү эл менен иштеше албай калды акыркы мезгилде. Элди 2-ге 3-кө бөлүп, бир эле эл ушул аз гана районду мындай бөлүп, согушка жакындаштырып калды да. Бул эми негизи бул ишке татыксыз адам. Бул адамды өзү колдон келсе, ben жогорку жактан жумуштан алып, анан жоопкерчиликке тартыш керек да. Ал видеосу элге журтка интернет аркылуу таралып, далилденген фактылар болсо дагы, ушул күнгө чейин жергиликтүү бийлик тарабынан дагы, укук коргоо органдары тарабынан дагы кыңк-мыңк деген үн да угулбайт. Эч ким анын мышыгын дагы пыш дей албайт имиш. Ушул күнү Алидин Мамажунусовду бул өрөөндөн таба албагандан кийин, ушул айылдын башчысы айыл өкмөттөн сурап көрөлү деп башбактык айыл өкмөт башчы өзү жоктугуна байланыштуу анын орун басары бизге ал киши тууралуу мына буларды айтып берди. Киши боюнча адамдык касиети эми көз эми көптөн бери иштешип жүргөнгө жакшы, эми түз адам негизи. Адам катары жакшы адам. Жакшы адам. Бирок иши ошондой иш да. Ишиге байланыштуу. Буга мисалы менмин деген кыйын киши келип деле ушунун ордуна сиз элге жаман көрүнөбү? Баары элге жаман көрүнөт. Себеп бул кишинин иши ошол охрана приютаны коргоп, бирөө бир нерсени тутуп алган болсо ошого штраф салып жаман көрүнбөй иш да негизичи. Ушул айыл өкмөттөрдү баш кылып дейт, укук коргоо органдарын төш кылып коштоп дейт, акимди коштоп дейт, баардыгын өзү майлап койгон. Буларга кекилик кийик десе кийик келип турат дейт. Буга сиз кошуласыз, кошулбайсызбы? Жок. Эми албетте кошулбайсыз да, бирок. Чын айтыңызчы мындай. Негизи ушундайбы? Мамилеңиздер кандай? Мен эми мындай адамдык мамилемде айтайын, ишке байланыштуу эмес. Мен Алинека менен ака экөөлүү жууп катташып жүрөбүз мындай эле. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Башка эч кандай. Анын кийигин да жеген эмес, кекилигин да жеген эмес, эч нерсесин жеген эмес. Жок, эми жеген эмес. Жок, жеген эмес деген суроо мындай, эми мындай төл сөз да баягы ушул элдердин айткан пикири да. Эми эл оозду элек жок да. Жогоруда элдин баары эле айтып калышты. Ушул Мамажунусов Алидин депчи, ушундай биздин чекеге тийди, ушунчалык биздин баягы акыркы чегибизге жетти деп атат да. Эми мындан кийин да бирөө жарым чара көрбөс анда уур тепкиге алабыз дегенден башка вариантыбыз калбады деген сыяктуу пикирлерин билдиришип атат да. Ошон үчүн биз эми канткенде дагы ушул укук коргоо органдарынын
ушул эл үчүн жасаган ушундай бир көйгөйлөрдү чечүүнүн аракетин көргөн бир образын көрөлү деп ушул укук коргоо органдарына келдик, ички иштер башкармалыгына. Азыр эми киргенге аракет кылып атабыз. Азыр уруксат берсе жетекчиси, биз кирип ушул ички иштер бөлүмүнүн жетекчисинен маек алабыз. Айыл өкмөттөн Алидин Аксакал тууралуу жаман сөз укпагандан соң ушул аймактын милиция башчысына учурадык. Анын айтымында Алидин Мамажунусов тууралуу эч кандай арыз даттануу жок экен. Эгер мыйзамсыз иш кылса, анда чара көрмөкпүз да, дейт. Ал эгер болуп иштейт. Сиз тааныйсызбы ушул кишини? Тааныйм. Бул киши боюнча бир арыз боюнча жок, арыз келип түшкөн эмес бизге. Бизге арыз ал кишинин үстүнөн арыз түшө элек. Азырынча арыз түшө элек, эч качан. Жок, түшө элек. Түшкөн болсо мыйзам чегинде карайбыз. Ал кишинин үстүнөн арыз түшө элек. Башка маселелер боюнча дагы? Жок, ал киши боюнча арыз түшө элек да бизге. Мен райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчисимин. Бул эки кийикти атылган моментте тоз 8 деген мылтык болгон, без документ. Муну мына ички иштер, биздин ички иштер кошуп муну жоготуп жибергөн. Мынага жооп берсин. О кийиктенде бул табылыш керек. Булар служебный мылтыгы бар, кошо. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр ушул Абаз Аксакалдын арызы менен ушул Чоңалайдын Чоңалай айыл өкмөтүнө караштуу Дарот Коргон деген айылында жүрөбүз. Баягы эле ушул Мамажунусов Алидин Аксакалдын маселеси боюнча бул боюнча дагы аксакалдар баш болуп, бул жерде базарда чогулган элдер дагы коштоп ушунчалык бир негатив информацияларды берди да. Биз азыр Чоңалай айыл өкмөтүнө кирип бул боюнча да пикир уктук. Азыр эми акыркысы эми күч органдарынан да алдык, бирок прокуратурадан да кошуп алып коюп атабыз. Себеп дегенде буга чейинки бизге көрсөтүп турган материалдары бүт ушул прокуратура тарабынан иш козголуп, мына 2-3 жылдан бери тынбай текшерүүлөр болуп атыптыр. Бирок иши ушул Абаз Аксакалдын айтымында негедир тынчып, жабылып, өзүнүн местасында дагы эле иштеп келе жаткандыгы таң калтырып атты да, туурабы? Ушул күнгө чейин. Азыр эми 26 мартта биз ушул эгерде маселеге чекит коюлбаса, анда биз ак үйгө дагы кезекке жазылып калдык дейт, жазылып койдук дейт, президентке барабыз дейт. Бирок азыр биз прокуратуранын жоонугалы. Эл айтса калп айтпайт деген ишенич менен жергиликтүү милиция башчысына ишенбей райондогу прокуратура мекемесине дагы бардык. Аталган мекемеге Алидин Мамажунусовдун үстүнөн акыркы жолу 2021-жылы коррупцияга каршы элдик көзөмөл уюмунан арыз түшкөн экен. Буга чейинки даттануулар кадрдык алмашууларга байланыштуу жаңыланган прокуратура өкүлдөрү толук кандуу аныктама бере алышкан жок. Негизи Мамажунусов боюнча прокуратурада арыздар бар экенин ырастадык. Ал иштер ушул тапта райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы тарабынан териштирилип жатыптыр. Ал эми жогоруда милиция башчысы болсо, бизде Алидин Мамажунусов боюнча эч кандай дооматтар келип түшкөн эмес деп маалымат берген эле. Бизге бир 2021-жылы арыз келип түшкөн экен. Муну караган кызматкер азыр бизде иштебейт, башка жака которулуп кеткен. Кимдин атынан түшкөн экен арыз? Коррупцияга каршы элдик көзөмөл кыймылынын мүчөлөрүнөн Кудайбердиев, Колбанов дегендерден. 2021-жылы арыз түшкөн экен ошондой. 2021-жылы түшкөн экен. Бул боюнча каралып тиешелүү жооп берилиптир, бирок муну караган кызматкер жооп эмне берилиптир? Ошо жообун бизге айтып койсоңуз жакшы болот эле. Бул жообу 0302 сандуу сотко чейинки өндүрүш иши боюнча экен. Ол боюнча тиешелүү жооп берилиптир. Бул иш боюнча Чоңалай райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматынан тактап аласыздар. Иш эмне деп чечилген, кайсы маселе боюнча? Бул ровдуданбы? Ооба, биздин өзүбүздүн эмесинен. Ошол боюнча бул иш эмне болгон, кандай болгон, ошол боюнча ошодон тактап аласыздар. Эми азыр биз ушул Мамажунусов Алидин мырза менен байланышууга аракет кылып көрөбүз. Канчалык деңгээлде ал киши бизге жооп берет экенин да кулак туралы. Урматтуу көрүүчү, жогоруда Дарот Коргондуктар бир беткей жамандаган Алидин Мамажунусов деген киши мына ушул. Ал буга чейинки бир уч адамдардын терс көз караштарына жооп берүү үчүн атайын Чоңалайдан келиптир. Айтымында топтолушуп атайын кутум уюштуруп жаткан ошол кишилер мурда чогуу иштешкендер, кийин браконьерге айланышып, тоо текелерди четтен кырып башташкандар. Алар менен мыйзамдын чегинде күрөшөм деп кайра душманга айландырып алдым. Бир эмес, бир нече жолу элдешүүгө бардым, бирок анда майнап чыкпады. 2 күндүн бири прокуратура сотко каттай берип чарчадым. Ушул күндө дал ошол мени шыбап жатышкан адамдардын айрымдарынын үстүнөн прокуратура иш козгогон. Эгер менин кызматым кээ бирөөлөрүнө кызык болуп көрүнүп жатса, жан дили менен тапшырууга дагы даярмын. Бирок буга чейинки мыйзамсыз аракеттеринин баарын далилдеп, жүздөрүн ачып коюп, анан жаным тынчыйт.
Мен Кайберендин каргышына калгым келбейт дейт Алидин Аксакал. Төмөндө анын дагы оюн кенен чагылдырып берели. Мен Чоңолайга барып иштеген күндөн тартып, ал жерде чындыгын айтканда өтө татаал көрүнүштөр болгон мен барганда. Айбанаттар кырылып кеткен, мергенчилер көбөйүп, өзүм билемдик менен атып кырып жок кылып жатышкан. Ошондуктан мен ошол жерде баргандан тартып, эл менен администрация менен биргеликте иш алып барып, мергенчилерге катуу кысым көрсөтүп, тыюу салып атууга, жаныбарларды жок кылууга тыюу салып болгон күчүмдү ушул күнгөчө жумшап келем. Ошон үчүн булар мергенчилер, бул 5-6 эле адам уюштуруп алып, мен үстүмдөн жала жаап келет. Курбанов Амирали бул менде эгер болуп иштеген. Аваз деп коет экен. Аваз деп коюшат. Бул өзү браконьер. Менде иштеп келе атып, үстүнөн бир топ жалыптар келип, видео сүрөттөр, өзү браконьер кылып балык кармап жана башка фактылар менен. Ушундай келип видеолор келип аткан, акырында прокуратурага өзүнүн жердеш арыз менен кайрылып, видео ким деген? Фактылар менен. Занан уулу Жыргал деген бала. Ошол кайрылып, ошонун негизинде бул протокол толтурулуп буга. Ошонун себебинен жумуштан кетип калган. Кайсы жылдары? Bundan 2 yıl başta. Ошондон бери бул ошондо системага менин эмеме тоскоолдук кылып, жумушума тоскоолдук кылып, адамдарды уюштуруп жанагыдай иштерди кылып келет. Мен жаратылышты коргоого бүтүн күчүмдү жумшаган кишимин. Азыр Кудайга шүгүр, эл калай калп айтпайт. Элдин башка баары бул уюшулуп гана болгон нерсе менен болуп атат. Азыр любой жерде Кудайга шүгүр барсаң жаныбарлар саны көбөйүп өсүп, жакшына болуп калган бизде азыр. Азыр үйлөрдүн үстүнөн тоолордон көрүп калдык. Бардык жерде бар кийик жаныбарлар өсүп атат. Анан бул аваз деген азыр протокол толтурулуп, төлөбөй келип, бүгүнкү күнү дагы райондук сотто материалы бар. Аваз деген үстүнөнбү? Аваз деген үстүнөн. Бүгүнкү күндө материал сотто турат. Акчасын төлөбөй атат, штрафы бар. Эмне болгон материал ал? Балык кармап, колго түшүп, ошоно салынган. Бул дагы. Анан кече жакында эле ушуга аралаш чочко аткан бул. Видеолору бар. Мына чочко. Ошо видеолорду мага бересизби? Беремин. Сизге видеолорун берем. Мына кагаздардан көчүрмө аласыз. Үйүндө чочкону сойгон адам жазып берген. Ошол Аваз Курбанов дегендин үйүндө чочкону сойгон адам сизге түшүнүк кат, тил кат берип жазып берген. Мен сойгонум анык, баласы экөөбүз сойгонбуз деп жазып берген. Видеолору бар. Ким деген киши жазып берди? Бул материал Эрембаев Шерал деген. Бул материал бүгүнкү күндө РОВДга буну дагы бергенмин. Азыр тергөө жүрүп жатат. Эми могул азыр башкасын айтпай элем, бир аябай мындай чуулганда видеоңуз чыгып кеткен экен да сиздин ушу YouTube'гачы. Ооба. Ошол YouTube'дагы видеоңуз боюнча эмне болду иштер? Ошондо ачык эле кармалып калган экенсиз, бирокчу бул эмне деп жыйынтык чыкты мисалы коргоондар тарабынан? Бул жерде атты сурап кеткен. Сиздин атыңызды сурап кеткен. Ким сурап кеткен? Барып Камбарали Абдумомун деген бала ушул видеого тартып, снимать этип, ошол жактан тартып, даярдап 19-жылы тарткан бунучу. 19-жылкы видео туура. 20-жылы бул өзү кармалып, биз тараптан кармалып. Ошол атты сурап кеткен адам. Атты сурап кеткен адам. Мына 20-жылдын 22-сентябрь күнү Чоңлай райондук сотунун чечими чыгып, бул 1 айга соттолуп, пробациялык көзөмөлгө алынып, соттолуп мына. Куралы райондук облустук ички иштер өткөрүлбөсүн конфискацияга алынсын деп соттун өкүмү чечим чыккан. Будан кийин бул ошол алдыңкы тартып келген сүрөтүн эмеге чыгарып, Facebook'a чыгарып, тергөө болуп бүткөн. Бундай бар материалдар бар, сиздерге берем. Буну дагы туура бардыгыбыздын үстүндө Алла бар, карап турат. Эгер ким бирөөдү какшатса, өзү атып, өзү кылып туруп, бирөөгө күнөөгө жапкан болсо, Кудай көрсөтсүн, какшап калсын. Ушул сиздин эле сөзүңүздүчү, ошол жердеги сиз азыр айтып аткан бир уч топ адам, бирок көп эле адамдар айтып атат, бул Алидин деген мырза киши акыркы күндөрү ушул орусча айтканда подстава кылып баштады. Жанагы сиз айтып атпайсызбы, жана чочко өзүнүн үйүнөн чыккан, жада калса менде фактылары дагы бар, ошол союп берген адам өзү жазып берген депчи. Ушуну өзү түн жамынып келип, эшиктин астында таштап кетипти, терисин деген сыяктуу жүйөлөрдү келтирип атат. Мейли, ал боюнча сиз бердиңиз жоопту. Бирок эми мен айтып коеюн, ушул жерде убакыттан пайдаланып айтып коеюн. Ал жерге мен барган эмесмин. Ал жерге барып тарткан адамдар бар.
Мен басып барган эмесмин ал жерге. Тартып барып мага менен таштаган видеолор, азыр берем видеолорду. Ошол видеолор аркылуу анан мен иш жүргүзгөнмүн. Эми жанагы айтып атпайсызбы, жана өзүңүздүн сиз пайдаланып жүргөн аттын үстүндөгү кийиктер, эки кийик, бир эмес эки кийиктен асылып турганын ушул видеодон көрүп атабыз да биз. Ошол мезгилде сиз ошол бирөөгө ошол мамлекеттин атын берген үчүн дагы жооп бердиңизби? Жоопкер болдуңузбу же кандайдыр бир деңгээлде боло береби? Мисалы сиздин атыңызда ишкана тарабынан согуш алганмын. Ошол жерде каралган. Бул кайталанып атат да. Буга бир чек коюш керек. Мен азыр штраф салынды ошол эки кийикке сиздерге? Жок, себеби далденбей калды да. Ал тарткан адам деле мойнуна алган жок. Неге мойнуна албайт? Анда ким алат анда? Ат өзү турган экен дейт. Кантип ат өзү? Анда ат өзү атып алып туруп анан асып алып турбу? Муну айтышы боюнча ошондой болуп атат да. А булар самым деле атты артып айтып атам го. Кудай бар, көрүп турат. Какшаса какшайт. Бул чындык бар, ахирет деген бар. Барыбыз эми кыяматта жооп беребиз да. Бул ар бир сөзүбүз. Ушул максаттагы элдин жүйөсү дагы бир ушул жакында эле ушул көмүр отун боюнча мисалы салган сиздин жазанаңыз, мисалы жазаларды салыпсыз, мисалы 8-класстагы окуган дагы багар көрөр жок үй бүлөлөрдүн балдарына салыпсыз деп атат. Эми бул боюнча өзүңүздүн ишиңиз, эми буга биз киришип албайбыз. Аны канчалык деңгээлде сиз өзүңүз мыйзамсыз экенин өзүңүз бир гана билесиз да. Анан ушул жергиликтүү ошол мечиттин имамына дагы 3000 сом алып ошол отунуна деп бирок квитанция бербей коюпсуз деген жүйөлөр канчалык деңгээлде чын? Жок, бул жерде 8-класстын баласы деген ушу Курбан Амиралинин баласы. Жанагы бала ушунун баласыбы? Өзүнүн баласы, өзүнүн уулу, эки балык менен, тор менен эки бала кармалып келип жазана салынган. Айтып атам, ушул күнгөчө төлөбөй келет. Ушундай иштердин артынан бул кек алуу максатында ушундай иштерди уюштуруп жасап атат. Мен жумушума да тоскоолдук кылып атат, жаратып атат. Жана Молдоке дагы жалган айтып атабы? Молдоке боюнча мына жерде түшүнүк каты бар. Сизге беремин. Бул кишиден эч кандай мына эмем жок. Түшүнүк катын мага жазып берген. Бул тергөө жүргөн. Квитанция алган эмессиз бирок отун үчүн. Отун ондай сөз болгон эмес. Жөн эле ала бер деп туруп эле мындай эле сүйлөшпөбүздарбы? Жок, бул мурда тосуп алган эски эмелер менен тоскон эмелер да биз штраф салышка эмебиз жок да, кармап албасак. Жок, акчасын неге алдыңыздар дейм анда? Жок, акча алынган эмес. Өзү жазып берген. Азыр мен сизге берем. Анда бересиз. Эч кандай доом жок. Мен Эми Алидинова, мындай да, жалпы эле ушул нараачылыктар боюнча эмне жала, бул жалган жала жабып атабы ошондой үстүңүздөн? Ушундай. Бул эми жалпы айтып атам, 3-4 эле адамдын сөзү уюшуп алып баягы браконьер мына соттолгон. Ошондо дагы мен аркасынан түшүп буларга жол койбой, аттырбай, кысым көрсөткөндүгүм үчүн мен күнөөкөр болуп, мен ушундай немеге тартып ататтар. Азыркы күндө кайсы иштериңиз боюнча, сиздин иштериңиз боюнча ушул тергөө жүрүп атат? Же жокпу? Тергөө эч кандай тергөө жок. Азыр мен тергөө боюнча эч кандай прокуратурадан берген маалымат жалган. Ал жанагы ошол ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматынан сурап алыңыздар деп бизге видео маек берип атат. Мени чакыра элек, пока булар жаздык деп атышкан, жазса өткөргөн болсо эми чакырар. Азыр сиз келгенден бери кийиктердин саны канча болуп калды? Кийиктердин саны азыр Кудайга шүгүр эми жалпы саны 400дөн ашып калды. Биз көзгө көрүнгөн эсептейбиз азыр. Мен айтып атам, эми башта барган мезгилде чындыгында кийиктер көрүнбөй калган. Ар ким курал чыгып эле атып, ушундай жок кыла берген. Мен ушул нанын жеп, айлыгын алып аткандан кийин мен бул ишке бара турган киши эмесмин. 5 маал намаз окуймун, Кудайга шүгүр. Ошентип эки тараптын араздашуусу бүгүнкү күндө уланып жатат. Аладдин Мамажуновдун буга чейинки жасаган иштери мыйзамдуу же мыйзамсыз экендигин албетте улуу урматтуу соттор аныктайт. Ал эми жергиликтүүлөрдүн ага болгон мамилеси бүгүн эртең токточуда эмес. Топтолушуп Алидин Аксакалга каршы чыккандардын максаты аны жумуштан алуу менен гана чектелбестен буга чейинки жасаган мыйзамсыз иштерине укук коргоо органдары тарабынан баа берилип, керек болсо сот жообуна дагы тартуу. Ким кандай иш жасабасын, бирок баары бир шибегени капкага талбайсыңар. Урматтуу көрүүчүлөр, Швейга программасынын бул жолку чыгарылышы да мына ушундай маалыматтар менен жыйынтыкталды. Биз микроу жок тоолор менен жүрүп отуруп Чоңолай районуна келип сиздерге жогорудагы маалыматтарды болушунча тактап, иреттеп айтканга аракет кылдык. Эми бул маселенин дагы акыркы чекитине албетте улуу урматтуу сотторубуз
чекит коет. Эми кимдики туура эмес, кимдики мыйзамсыз экендигине ошолор аныктама берет, жоопту берет албетте. Биз болгону ушул эки тараптын оюн ачык сиздерге чагылдырып бердик. Кызматыңыздарда Өмүрзак Азимкулов болду. Кийинки жумадан жакшылыктардан көрүшкөнчө.